Бишкекте президенттин катышуусундагы Мурас достук турнири аяктады. Бүгүн командалар 1-4, 1-2 этаптарында беттешип, жеңүүчүлөрү финалга жолдомо алышты. 1-4 бөлүктө президенттин командасы Фемида өкүлдөрү менен кезгелип, 3-1 эсебинде президенттин тайпасы жеңишке жетти. Ал эми жогорку кеңеш көзөмөл командасына каршы ойноп, 2-1 эсебинде депутаттардын тобуна ийгилик жылмайса, достук билим таймашында 3-2 эсеби менен Кыргызстан элдер ассамблеясынан түзүлгөн топ жеңүүчү аталды. Динамо менен Ыйман командаларынын беттешинде муфтияттын кызматкерлери жарым финалга жолдомо алышты. Жарым финалда болсо президенттин командасы Ыйманга каршы ойноп, 3-1 эсебинде мамлекет башчынын тайпасы дин кызматкерлерин жеңип алды. Ал эми турнирдин эң бүйүр кызыткан оюну жогорку кеңеш менен достуктун тайпаларынын беттеши болду окшойт. Улуттук футбол академиясынын залында кызуу таймаш жүрүп жаткан маалы жаңы эле жогорку кеңеш менен Кыргызстан элдер ассамблеясынын мүчөлөрүнөн турган достук командашы беттешип, эки таймда тең, экөө тең чыгып, азыр пенальти менен жеңүүчү аныкталууда. Биз дагы жогорку кеңеш менен азыр полуфиналдык оюндарды ойнодук, бирок биз тең чыктык. Жогорку кеңеш менен тең чыгып, бирок ошол эле мезгилде мына пенальтиден биз жеңишке жеттик, Кудай буйруса. Эми буну Кудай эле колдоду деп коеюнчу. Кудай эле колдоду, омат болду бизге, Кудай буйруса. Кийинки оюнда жогорку кеңеш Ыйман командасына бет келип, чоң айырма менен депутаттар жеңилүү ызасын тартышты. Финалда президенттин командасы достук менен беттешти. Оюн учурунда атаандаштардын дарбазасына 6 гол киргизип, президенттин командасы турнирдин жеңүүчүсү аталып, кубок жана 400 000 сом акчалай сыйлыкка татады. Накталай сыйлыгынын ээлери. Бул кубокту баягы айтыла элек болуш керек. Же айрымдарыңыздар билесиздерби? 3 жолу бир команда 3 жолу утуп алса, кубокта ошол командада калат. Анан миллион сыйлыктан сырткары дагы миллион сыйлык берилет дегенбиз. Ушул 6 турнирдин ичинде мен эсимде ден соолук командасы болуш керек эле. 2 жолу жеңип, кайра 3-үчүсүндө алдырып коюшкан да. Ошондуктан бул турнирибиз улана бермекчи, күчтүүлөр жеңгиле. Biz keyinki gelatkan turnirde andan arkasını 2 jol katar menen alsak, значит биздин команда сыйлыгынан сырткары дагы 1 миллион алат, куба көзүндө калат дегендей да. Экинчи орунга достук командасы ээ болуп 300 000 сом диплом жана медаль менен сыйланышты. Үчүнчүгө Ыйман тайпасы татыса, 4-чү орунду алган жогорку кеңешке 100 000 сомдун сертификаты тапшырылды. Ошондой эле командалардын ичинен мыктылар дагы аныкталды. Достук командадан Азимжан Каримов мыкты оюнчу, Ыймандан Султан Осмонбеков мыкты дарбазачы аталды. Ал эми турнирде 14 гол киргизип, президент мыкты чабуулчу деп табылды. Мени баалады да. Баягы кыймыл аракетимди элдин көзү меме го мындай. Эл өзү сынчы дейт го. Анан баягы Аллах Таала да талант берди жанагындай. Меме болуп анан буюрса ушу Ыйман командасы дагы келерки мемелерде чемпион болуп аракет кылам буюрса ушундай. Жакшы. Ыйман командасы күчтүү болчу, медиктер күчтүү болчу. Баарын бирдей караганбыз. Негизи бүт командага мындай бирдей күчтүү команда деп билебиз да. Анткени бул жерге тандалып эң кыйындары ойноп атат. Ошон үчүн биз бирөө жеңил же бирөө оор деген эмеспиз да. Ошон үчүн бардык эле команда бизге оңой турган жок. 2 күнгө созулган турнирдин алгачкы күнүндө 16 команда 4 топтук бөлүктө бири-бири менен мелдешкен. Иш-чаранын алкагында жалпысынан 32 оюн пландаштырылган, анын 24-ü топтук этап, калган 8-и финалдык беттеш болуп эсептелет. Улуттук футбол академиясынын аянтындагы алгачкы беттеште президенттин командасы менен журналисттер күч сынашып, 2-0 эсебинде президенттин тайпасы кабарчыларды жеңип алган. Oyundun жүрүшү биз ойлогондой эле жакшы болду. Биз просто биздин оюнчуларыбыз кичине кечигип, ушу президенттер менен чыкканда да биринчи оюн болуп калгандыктан кичине толкундануу болду. Кичине катачылыктар да болду. Биз бешөөбүз ойногондуктан чарчап да калдык да. Алмаштырганга замена киши жок болуп калды. Ошол деп ойлойм го себептери.
Тайпалык оюндун экинчиси болуп нокат менен соттордон түзүлгөн Фемида командасы беттешкен. Эки таймда тең командаларга гол киргизүү мүмкүнчүлүктөрү жаралганы менен коргоочулары, дарбазачылары ага жол беришкен жок. Жыйынтыгында эки тарап тең эсепти ача алышкан жок. Белгилей кетсек, нокат командасы Мурас Аймактар мелдешинде жеңүүчү болгон. Бул жерден өзүбүз азыр талкуулап атабыз. Баягы биздин балдар бир эки жерден мындай айтканда мындай алдырып койдук. Эми Кудай буйрса кийинки оюндар анайсыкта ошолорду ката кетирүүгө аракет кылабыз. Атаандаштарды баягы өзүңдү шерелесең бирөөнү эрелөө дейт. Атаандаштарды абдан чогуу деген зайыктар менен келишкен экен. Баардык мындай командалардын баары күчтөрү мындай өтө жогорку деңгээлде экен. Себеби дегенде буга чейин оюндар болуп келгенде ошон үчүн тандалып отуруп командалар мындай күчтүү командалар тандалып калган. Аянтта үчүнчүлөрдөн болуп прокуратура органдарынын кызматкерлеринен турган Көзөмөл тайпасы менен президенттин облустардагы өкүлдөрү, мэр акимдерден турган Аймактар командасы беттешти. Оюн учурунда Көзөмөлдүн футболчулары шамдагайларын көрсөтүп, каршылаштардын дарбазасына 2 гол киргизишти. Атаандаштары дагы алардан кем калышпай 1 гол киргизүүгө үлгүрүшкөн. Оюндун жүрүшү абдан кызык болду. Мына журналисттер да жакшы ойношту, аябайчы. 11 номер абдан жакшы ойнойт экен. Бул бир экинчи дарбазачы күчтүү экен. Дарбазачысы да жакшы ойноду. Президенттин командасында болсо дарбазачы жөн эле мышыктай эле илип алып атты топту. Мурда караганда мурда слабый болчу. Барган сайын уже ойногондон сайын күчөп, өздөрүн алдыга алып кетип атат да. Барган сайынчы жакшы. Мындан кийинки оюндар мындан да жакшы болот деген үмүттөбүз. Жой көргөндө аябай берилип көрөт экенсиң да, так телевизордон болсо үстүнөн эле мындай көп мындай берилип көрө албайсың да. А так мияктан көргөндө аябай кызыгат экенсиң да, аябай берилип мынтип эмне болуп кыйкырып валейт этет экенсиң да, аябай жакшычы. Ал эми калган коопсуздук, достук, банктар жана бизнес, билим, ыйман, ден соолук, Динамо жана спорт чеберлери командалары Газпром комплексинде мелдешти. 6-рет өткөрүлүп жаткан турнирде кыйла өзгөрүүлөр бар. Алсак барган сайын мелдешке катышууну каалаган командалардын саны көбөйүп баратат. Президент тайпалар турнирге кызуу даярданып, күчтөнүп катышуусунун натыйжасында Мурас беттешинин популярдуулугу өсүп жатканын белгиледи. Биринчи турнирге эсимде 8-9 команда катышкан болсо, бүгүн 16 команда катышып атыптыр. Бул дагы жакшы десек болот. Анан ошол биринчи, экинчи оюндарда менин президенттин командасы биринчи орунду берчү эмес элек, акыркы убактарда 4-чү орунга түшүп калдык. Бул дагы болсо жакшы, бул эми баягы ичкүйдүүлүктөн айтып аткан нерсе эмес, бул жакшы. Анткени башталганда жакшы чуркай албаган аксакалдарыбыз бар эле, балдарыбыз бар эле. Алардын уровени өстү да, команданын, игроктордун уровени өсүп атат. Мурас достук турниринин негизги максаты өлкөдө спортту өнүктүрүү жана сергек жашоо образын жайылтуу болуп саналат. Андан сырткары мелдеш өлкөбүздүн коомчулугунун ар кандай чөйрөлөрүнүн өкүлдөрүнүн ортосундагы өз ара кызматташтыкты жана өнөктөштүктү бекемдөөгө багытталат. Мелдеш президент тарабынан демилгеленип, ал жылына 2 жолу өткөрүлүп турат. Дүйшөн Шаршенбеков, Жакшылык Исаков, ЛТР Жума Сереп.